Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Биздин өлкөбүздө мага окшогон көпчүлүктөр банктан жабыркап келебиз. Бүгүнкү күндөрдө банктар азыраак сумма берип, чоң үйлөрүбүздү залогко алып, азыраак сумманы биз төлөп бүтүп, бир 30% эле калган мезгилде чоң үйлөрүбүздү банктын балансына өткөзгүлө деп коркутуу үркүтүү жолдору менен чоң үйлөрүбүздү алып коюп, мына 6-7 жыл, ар жагы 8-10 жыл ошо кыйналып, үйсүз калып, акыйкат таба албай, кайрылбаган жерлерибиз калган жок. РОВДдан баштап заявление жазабыз, ГУВДга барабыз, ГУВДдан прокуратурага барабыз, прокуратурадан МВДга барабыз, кайра келип ГКНБга барабыз. Ушинтип айлабыз кетип, жылдар өтүп, аябай дегенде өмүрлөрүбүз мынтип жөн эле текке кетип атат да. Ошо акыйкат издеп кыйналып келип атабыз. Бул банктарды текшерсеңиздер, банктарда коррупциялык иштер абдан көп болуп атат. Ушинтип эле кичинекей сумма берип эле чоң үйлөрүбүздү алып алса, элдин баардыгы кыйналып, мына ушул жерде отурган энелердин баардыгы үй жайсыз калып, бүгүнкү күндөрдө акыйкат таба албай, мына карып 10 жыл, 20 жыл бул жакта отургандардын баардыгы. Ушинтип акыйкат жок болуп атат өлкөбүздө. Анан мына бүгүнкү күнү кар жаап, мына кыш болуп атат, барар жерлерибиз жок. Квартираларга акча төлөй албай кыйналып атабыз. Себеби дегенде акыйкат издеп жүргөн киши 5-10 жылдан бери иштебей, эч жактан доход жок. Квартираларга да акча төлөй албайбыз. Ошондуктан айлабыз кетип атат. Садыр Нуркожоевич, сизге менин кайрылуум бар болуп атат. Сиз өзүңүзгө да жолуктум эле. Ошо баягы эле кыйналып жүргөн энелер мына дагы деле ыйлап келатабыз. Сиз өзүңүз айттыңыз эле, ушул убакка чейин сабыр кылып келген экенсиздер, дагы сабыр кылып туруңуздар деп. Дагы деле сиз келгенден бери 2 жылдан бери кайрылууларды жасап, тынбай эле чуркап жүрөбүз, бирок эч кандай акыйкат жок. Ушу биз өзүңүз жардам берип, текшерүүлөрдү жүргүзүп, банктардын туура иштөөсүнө өзүңүз көзөмөл кылбасаңыз айлабыз кетип калды. Мисалы мен $65,000 уюмду залогко коюп $17,000 алдым эле. $12,000 төлөп бергенден кийин $5,000 үчүн банктын балансына үйүңүздү бериңиз деп банкка чакырышып, ал жерге 8 Ленинский РОВДда иштеген 8 оперди маска кийгизтирип дайындап коюшкан экен. Мен барганда 8 опер мени машинага тыгып салып барып, гомго алып барышып, решеткага отургузуп, сизди камайбыз. Банктан кредит алган экенсиз, автомашиналарыңызды залогко коюп турсуз, ушулардын баарын банктын балансына өткөрүп бериңиз, үйлөрүңүздү өткөрүп бериңиз деп, ошентип $65,000 уюмду $5,000 үчүн алып койду. Андан кийин менин поручителимди кыйнап, үйүнө барып, караңгыда коркутуу үркүтүү жолдору менен $5,000 төлөтүп алышты дагы. Ошондоп бүгүнкү күнү мен карызым калган жок. Үйлөрүмдү кайтарып беришсе жакшы болот эле. Мен өзүм жашаар жерим жок, кыйналып жүрөм бүгүнкү күндө. Садыр Нуркожоевич, мына эшикте сыртта кар, үйдү кыш болуп турат, мынакей жашаар жерим жок. Ошо мен акыйкат тапканга чейин бир комната квартира снимать этип, жардам берип, үйлөрүмдү кайтарып бергенге чейин жашоо шартымды түздөп берүүңүздү суранам. Тез аранын ичинде ошо акыйкат табылса экен, сизди күтүп келатабыз. Кайрылбаган жерлерибиз калган жок. Акыркы үмүтүбүз сизде болуп турат. Өз Кыргызстандын өзүңүздүн бул жакта жарандарыңызды коргоп албасаңыз айлабыз кетип калды. Башка кандай кылып сизге жеткизерди билбей турабыз. Ошо мага окшогон энелер да сүйлөсүн. Саламатсыздарбы, калайык калкым. Менин фамилиям Жолонова Салия. Бул жерде Калык банкка мени алдап кеткен Атабек Кочкоровичтин фамилиясы бар экен. Ал 3 этаж бул жагында Тамбовский 34-үйдү койгон экен. Ага чейин менин үйүмдү алдап жаңы үй куруп беремин деп алган. 2 комната благоустроенный үйдү. Еще дагы акча да ийгенден акча дагы бергенмин да. Мына ушул убакка чейин 7 жыл болду. Мен үйсүз жүрөмүн квартирада. Себеби мына прокурор сотторго бардыгына арыз жазып, бардыгына кайрылып атамын. Бирок арасында бар экен бир Кудайдан жакшы чындыкты акыйкатты чечкен прокурорлор бар экен арасында, иштейинчи бул Кыргызстан үчүн деп. Анан иштейинчи деген депутаттар бар экен. Ушу бизге азыр бардыгынын ишинин немеси бизге дайым болуп калды. Жардам берип атат. Бирок ошол Калык банкта, ошол Тамбовский 34-үй мен айлам кеткенде мейли акчасын бербесе койсун, ошо эски үйүндө эле берсин десем, азыркы учурда мына кече 2-3 жолу сотко кайрылып процесс болду соттордо. Мына Абсатарова деген келин, жок, мен чече албаймын. Үйдүн ээси менен Калык банк соттошуп атыптыр. Мен чечимди кандай чыгарам? Чечим мурдагы чыгарылган боюнча кала берет деп
азыркы учурда менин ушундай нервимди кайнатты. Себеби мен аларга күтүп отура турган немеде эмесмин. Менин өз биринчи группа инвалид кызым бар, мына коляскада сүдүрөп жүрөмүн. Ушул акыбалымды бардыгы, ушул көргөндүн бардыгы жакшы немеде жазып берип атышат. Ушул кагаздарды карап туруп деле жыйынтык чыгарып, ушул чечимди чыгарып койсо болмок. Себеби жаш ушундай судья болуп иштеген судьяларды кичине консультация берип, иш чараларын өткөрүп, жакшы консультацияларды бергенден кийин ушул сот аткаруучулардын ролун жакшы аткарат экен деп ойлоймун. Себеби алар кандай кылып чечишин, мына сот аткаруучулар дагы туура ушуну жазбастан ар кандай убаракерчиликке салып турган кези. Урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоев, сизден гана күтөбүз. Мына ушул убакка чейин мына 7 жыл болду, үйсүз жүрөбүз. Бизге сизден жардам керек. Ушул нерселерди контролдоп, иретке салып ушул немелерибизди алып берсеңиздер. Мен Жайкыптын чөкмүн, Тоңурбай Боконбой айылынан келгенмин. Мен көп жылдардан бери Айкол кооперативинин башчысы Замир Мукашев менен кармашып калып, эки чарбанын мал мүлкүн жеген адам мени кайра кестирип жүрөт. 8 сапар кестирди, 2 сапар чымырын жаткызып чыгарды. Мен Тоң районунан келгенмин. Ошондон бери мен 30 жылдан бери арызданып жүрөм, баары сенин арызың каралбайт. Жогорку президенттин аппараттарынан да келип атат, сенин арызың каралбайт, бул дубликат деп. Ошо сен Мукашевка тийишесиң деп эрекеттерден, биздин айылдын эрекеттеринен токмок жеп, 4 кабыргамды сындырып, Бишкекке чейин алып келишкен, 2 күн бир жерге камашкан. Ошолордун баарын чындыкты айтам деп мен чындыкты таппай жүрөм. Азыр 2 чарбанын мал мүлкү жок. Барлыгы сатылып турат. Мектебибиз талкаланып, 3 бала бакчабыз талкаланып сатылып турат. Ошонун баары чындыкты айтып коем деп, мени ушактап коет деп кайра кестирип жүрөт. Мен чындыкты издеп таппай жүрөм. Ушул мен арызданбаган киши калган жок. Ак айыптан баштап сиздерге чейин арызданып келатам. Бирөөнө да жооп берген жок. Бийлик алмашкы менен баягы эле болуп атат да. Ошон үчүн мен силерден биринчи кыргыз элиме кайрылат элем, экинчи силерге кайрылат элем. Бир чындыкты келтирип берсеңер. О чындык болбосо болбойт экен. Ошон үчүн мүмкүн болсо өзүң алып койсоң, кабыл алып койсоң жакшы болот эле. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Саламатсызбы, урматтуу кыргыз өлкөсүнүн атасы Садыр Нуркожоевич. Сиз Кыргыз Республикасынын ханы болуп туруп, сиз конституциянын гарантысыз. Бирок Кыргызда биздин конституционный праволорубуз аябай тебеленип, кыргыз элинин тепселип, эч бир адилетсиз жок, бир жакырланган өлкөгө айланып баратабыз. Бул жерде эмне болуп атат? Адилеттик жок өлкөдө өзү өнүгүү болбойт деп айтылат. Биз ошол жака мөңгүп кирип баратабыз. Менин өзүмдүн ишим боюнча мен сизге айтып берейин. Мен Балтабаева Анаркан Жумалиевна. 2005 жылы массовый Бишкек шаарында жер алып, элдерге жерде берилген убактарда жер алган элем. Ал жерди эки чечим менен чыгып, бирөөсүн кайра жок кылынган. Эми ошо жок болгон чечим менен 8 жылдан кийин бир жаран кайрылганда, заочно эле мени катыштырбай туруп эле сот процесси болуп, сот процессинде менин катышуумсуз жок эле сот процессин чыгарып, менин гос актымды жок кылып койгон. А бул жерде кандай болуш керек эле? Биздин конституционный правобуз боюнча менин гос актым болгондон кийин менин үйүмдү, менин жеке менчигимди государство коргоп бергенге милдеттүү эле. Ошол милдет аткарылган жок. Биздин милдеттерди, биздин укуктарды именно ошо гос органдарында иштеген, жумушта иштеген адамдар, соттор, прокурорлор, менин случаемда сот менин гражданский
конституциялык правамды бусуп туруп менин менчигимди күч менен алып коюп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындай көйгөйлөр Кыргызстанда толуп тура. Ушуну көзөмөлүңүзгө алып сот органдардын үстүнөн карай турган бир комитетпи, бир ойлоп чыгып комиссия каратышыңыз керек, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Антпесе болбой калды. Сотторго сиз эбегейсиз көз карандысыздыкты берип койдуңуз, айлыгын көтөрүп берип атасыз, квартира берип атасыз. Ошон менен эле коррупция соттордун арасында токтоп калган жок. Кайра баягыдан да гүлдөп күчөп атат. Анткени сиз ушунчалык бийик аларга укук берип койдуңуз. Көз карандысыз соттор деп Кыргызстанда. Көз карандысыз соттор азыр эч кимди, сиздин айткан сөздөрүңүз да көзгө илбей калган, эч кимди көзгө илбей калган, алардын үстүнөн карай турган эч бир кароо эмеси болбогондон кийин алар өздөрүнүн билгендей чечимди коррупциялык жол менен аябай шумдук иштеп атышат. Бул жерде кимди алдап атышат алар, кимди кордоп атышат? Кыргызстандын граждандарын коргоп атышат. Абдан кордолгондор, соттордун, прокурордун немесинен кордолгондор аябай көбөйүп кетти. Сиз элдин үнүн угуп коюңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сизден көптөн суранып, ушул жерде турган энелер, канча бир ыйлап жүргөн адамдар толуп кетти. Ушул жагын карап, жанагы соттордун үстүнөн карай турган бир көзөмөлдөө органын уюштуруңуз, реформа кылып бериңиз. Сизден сураныч. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Ажо Садыр Нуркожоевич. Кечээ күнгү элдик курултайдан кийин ушунчалык сизге болгон элдин ишеними мурдагынан да үмүтүбүз артып калды. Анткени көп нерсеге көзүм жетти. Сизге түз эч качан жетпейт экенини курултайдагы чыгып сүйлөгөн делегаттардын сөзүнөн мен өзүм баамдадым да. Биздин коом 22 жылдан бери жарандарга укуктук жана социалдык жактан колдоо көрсөтүп келе жатабыз. Тилекке каршы 10 жылдан кийинки 10 жылдан бери ушу мыйзамдарыбызды такыр иштебей, коррупция гүлдөгөндөн гүлдөп отуруп, залакасы мына ушундай карапайым жарандарга тийип жатат. Сизге чейин эле булар укугу тебеленип келген, бирок сиз келгенден бери бир аз болсо да жылыш болду, бирок жыйынтыгы начар да. Баягы жакшынын жакшы жагын да айта билиш керек. Мен коомдун жетекчиси катары көптөгөн иштерди кайра барып, кайра контролдо отуруп, бир ишти 10 жолунан кыскартып, 10 жолунан буздуруп, кайрадан тергөөгө жиберип атабыз. Бирок жыйынтык чыкпай жатат. Бул жерде албетте сиздин күнөөңүз жок. Жетекчилердин күнөөсү жок. Мына региондорго жибердиңиздер, региондорду кыдырып келип жатат. Бирок жыйынтыкты чыгара турган баары бир ушу жергиликтүү бийликтин укук коргоо органдары жана прокурорлор, УКМК кызматкерлери, ушулар сиздерге саботаж кылып, сиздердин ишиңиздерге түздөн түз булар каршы иштеп жатканын көзүм менен көрүп, жон терим менен сезип атам. Дагы элдердин негизги кыйналганы бул мөөнөтү, ушу эскирүү мөөнөтү болуп калгандыктан ушул адамдардын бардыгынын иши бир дагы жылбайт. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары жана урматтуу Ажо, бүгүнкү күндө элди укук тарабынан колдой турган болсок, ушул мөөнөтүн, эскирүү мөөнөтү деген беренени кайрадан конституцияга киргизип, мыйзамга ушул элди асырап калбасак, эртеңги күнү булардыкы туңгуюкка барып капталды. Мен ойлогон элем, кечээ күнү ушу курултайда бир эки укугу тебеленген, ушундай банктардан жабыркаган жана укугу тебеленген жарандардан бир эки делегат ушул маселени көтөрүп чыгабы десем, бирөө да чыккан жок. Биз болсо өзүбүз ушу 20 жылдан ашык коргоочу болуп калган, укук коргоп жүргөн жарандар биз чайлана албай калдык. Мен ага да өкүнбөйм. Бирок көч бара-бара түзүлөт.
Быйыл шайланбасак эмки жыл шайланарбыз. Ага чейинки менин сунушум ушул жогорудагы аталган көптөгөн банктан жабыркагандар, көптөгөн укук коргоо органдарынан жана соттордон адилеттик таппаган жарандардын маселесин чечүү үчүн жарандык активисттерден жана депутаттык жана мамлекеттик комиссия түзүш керек. Туура, сиздер межведомственный комиссия түзүп бердиңиздер. Ал бир дагы өзүнүн жыйынтыгын чыгарган жок. Ошол жерге барып алгандар өздөрү финансылык сапаттуулугу жок. Өкмөттүн бир дагы бир аудит же болбосо бир бухгалтер же бир экономикалык билими жоктор барып алып, ошол жерде чалмакейди чалып, интриган кылып, бул жерде азыр жалаң сапаттууларды жана кесипкөй кадрларды тандап киргизиш керек. Комиссияга болобу, башкага болобу, менин туугандым эле, менин таанышым эле, менин дос жарым кетпейт. Ошентип жүрүп биз көптөгөн жарандардын убалына калып отурабыз. Ошондуктан биздин коом Кудай буйрса аркы жумалардан 2 чоң иш чара өткөрөбүз. Мен ушуга баарыңыздар чакырат элем. Жогорку кеңештин депутаттарынын бир банктан жабыркагандар боюнча төгөрөк үстөл өткөрүп, биз бир канча жолу бул тажрыйбаны өткөрдүк. Бул төгөрөк үстөлдөрдүн жемиши да болду. Көптөгөн майда чүйдө бүтүп кеткен иштер бүттү, бирок ал эле жетишсиз экен. Ошондуктан Кудай буйрса банктардагы кетирилип жаткан кемчиликтер боюнча бир депутат менен курулуу үстөл өткөргөнү калдык. Анан укугу тебеленген жарандардын маселелерин чечүүдө дагы бир депутатыбыз, мен эми азырынча атын сыр кылбай айтпай туруп турайын, анткени бүгүнкү күндө досубуздан көп душманыбыз. Ошолор мен баарыңыздар чакырам, кызматташайлы. Бул өлкө баарыбызга бир. Мамлекетибизди сактап, урматтуу биздин ажообуздун жүргүзүп жаткан саясатына колуна кол, бутуна бут, ушул укугу тебеленген жарандар жакты көзөмөлгө алып, ошолор менен биргеликте жарандык активисттер менен бирге иш алып барсаңыз, албетте сиздин укугуңуз болгон менен, бийлигиңиз колуңузда болгон менен бардык жарандарды текши көрө албайсыз. Мына биздин коомдо миңдеген региондордо бул бир учу, миңдеген жарандар региондордо биздин коомдо мүчөлөр ушул башы 26 жыл, 28 жылдан бери адилеттикке жетпеген. Бир эле банктан жабыркагандар 10 миңдеген мына эшикте делолор турат. Ошол жерде канчалаган элдин тагдыры, канчалаган банктар алдап, жалгыз үйүнөн тартып алгандар. Ошондуктан мен баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Биримдикке чакырам. Мамлекетибиздеги жарандардын укугун коргоодо 1-2 коом, 1-2 эле адам жетишсиз. Мунун үчүн бардык жарандык активисттер, мен деген мекени сүйгөндөр барыбыз биргелешип, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгармайынча ийгиликке жетише албайбыз. Баарыңыздарды мен ынтымак, биримдик менен ушул ажообуздун азыркы элдик курултайга алып чыккан маселелерин аткарууда дагы бизге окшогон жарандык активисттер жардам беришибиз керек. Мен эми сөзүм кур болбосун үчүн мына Жалал Абад областынын биздин координаторубуз Эгембердиева Сыланкан айымга да берейин. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, Мээр Жазы коомдук бирикмесинин төрайымы Бекмуратова Аргалай Асатунамын. Жалал Абадтагы укугу тебеленген жарандардын бардыгын айтып кеңири сөз кылып бериңиз, урматтуу Сыланкан айым. Урматтуу көрөрмандар, мен Жалал Абад шаарынан Эгембердиева Сыланкан. Ушул алдамчыларды ачыктан ачык ушу корголуп жатканы бүгүнкү күндө абдан өкүндүрөт. Анткени 2017 жылы козголгон алдамчылык фактысы менен козголгон бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлигинде иштеген Адис, Малабаев Нурбек, Сулайманкулова Тамара, Эрматова Тамара деген үчөөсү биригип баары болуп $71 000 акчасын алышкан. Мына ошолор тергөөдөн одоно мыйзам бузуу жолу менен сотко өткөн иштери, соттон дагы 4 айлап, 8 айлап соттук процесстер болбой жүрүп, булар сот, тергөө, прокуратура кызматкерлери ушундай алдамчылык фактыларını ачыктан ачык бизнеске айландырып алган деп айта алам. Мына ушинтип убакытты созуп жүрүп,
мына 5 жыл убакыт өттү. Мына азыркы мезгилде ошо президенттин тапшырмасы менен 2022 жылы быйылкы жылы 15 июнда эл менен болгон жолугушуусунда башкы прокурор Кулмангул Токторалиевичтин арыз менен кайрылып айтканымдан кийин ушул жылы соттон тергөөгө кайтарылган болчу. Бирок бүгүнкү күндө ошо тергөөгө кайтарылган жылы Жалал Абад шаардык прокуратурасы тарабынан Сыпабеков аттуу прокурордун тергөөсүндө болчу. Мен ага отвод бергенмин. Отвод бергениме карабай ушу бүгүн сотко өтүп кетиптир. Мен абдан таң калам да. Бир да тергөө жүрбөсө, жазык процесс кодексинин талаптары аткарылбай, кантип сотко өтүп кетти? Мына бүгүнкү күндө звонить этип чакырып, келип колуңузду коюп кетиңиз деп. Тигилердин алган акчалары такталбаса, жазык процесс кодексинде көрсөтүлгөн кылмыштан келтирилген материалдык зыян эсептелбесе, кантип сотко өтөт? Бул деген мыйзамсыздыктын туу чокусуна чыккан мыйзамсыздык деп айта алам. Мына мен 14 ноябрь күнү келдим. Келип Курмангул Токторалиевичтин кабыл алуусун суранып, өтүнүчтөрдү жазганмын. 2 өтүнүчтү жаздым. Интернет аркылуу 2 өтүнүч жаздым. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ошо эмнегедир башкы прокурордун кабыл алуусуна кире албай атам. Тергөө бөлүмүнүн ошо башкы прокуратурада тергөө бөлүмүнүн башчысы болгон Султановго кирдим, прокуратураны жетектеген Качыгулов Нурланга кирдим. Мен ошол 15-16 күндөрү 4 арыз бергенмин. Башкы прокуратурага өтүнүчтөр менен кайрылдым. Малабаев менен Сулайман Куланы баш коргоо чарасын өзгөртүп камакка алуу боюнча. Бирок тилекке каршы башкы прокуратурадан эч кандай текшерилбей туруп, кайра Жалал Абад шаардык прокуратурасына жөнөтүп жибериптир. Ушул дагы абдан өкүндүрөт. Мына ушул жерде биз ошо президенттин кабыл алуусун суранып, бизди кабыл алар бекен деп, мындан 2 күн мурун президенттин жетекчиси Эрнис аттуу мырзага жолукканбыз. Ошол президенттик аппараттагы сот жана прокуратура менен өз ара аракеттенүү бөлүмүндөгү адис Жунусов Азаматты чакырган, жана 2 бала чыккан, аларга тапшырма берген Эрнис мырза. Бирок ушул эксперттер Анвар беле аты ушунтуп атам, ошо жок, Анвар аттуу деп тааныштырган өзүнүн атына. Бизден калп эле жазмыш болуп, биздин көйгөйлөрүбүздү жазмыш болуп, мен башка жетекчиликке тапшырам деп, мына бүгүн 3-4 күн болду, эч кандай звонок деле жок, эч кимге деле тапшырылбаптыр. Көрсө бул деле ошо бизди алдап, мен башка эмеде бөлүмдө иштейм деп. Мен ойлойм, ошо соттук жана өз ара аракеттенүү бөлүмүндө эле эксперт болуп иштейт болуш керек бул бала. Алдап мына бүгүнкүгө чейин эч кандай жыйынтык чыккан жок. Ушул жерден айтарым, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошо сиздин өзүңүздүн президенттик аппараттагы сот жана прокуратура менен көзөмөлдөгөн бөлүмдөгү Жунусов Азамат кетмейинче эч кандай мыйзамдуулук орнобойт. Анткени булар ошол эле Жалал Абад шаарына, бул жактагы сот прокурорлорго менен өз ара сүйлөшүп, чоң бизнеске айландырып алды деп айта алам. Менде бүтүндөй далилдүү фактылар бар. Булар кантип сотторго түздөн түзгө приказ берип, каалагандай чечимин чыгартып атат. Анткени Ерматова деген алдамчылык фактысы менен козголгон кылмышты муну 20-сентябрь күнү жаңы жагдай менен берсем, ошол мынакей жогорку соттун судьялары, мен Facebook аркылуу дагы постторду жазып атам, арыздарды жазам, эч кандай жыйынтык чыкпай жатат. Ошо Facebooktан жазганда деле бир ошо бийлик жагынан бир текшерилүү деген үмүт менен жазасың. Мына ошол жогорку соттун судьялары Жоомартов, Атаназаров аттуу судьялар карашкан. Мына мен жаңы жагдайда ошо бир жагдай болсо дагы каралып, мыйзамдуу чечим алыныш керек болчу. Мен 5 жагдайды көрсөтүп соттук процессте
соттук ошо мыйзамсыз экенин далилдеп кайрадан ушу жазык иши каралуусун сурадым, бирок тилекке каршы канааттандыруусуз эч нерсе. Даже мен кийин алдым, ошол мен айтылган, менде ошол аудио запись дагы бар, токтомго киргизилип, соттун уруксаты менен аудио запись кылдырганмын. Токтомдо дагы, протоколдо дагы мен келтирилген жүйөлүү ошо 5 жагдай көрсөтүлбөгөнү абдан өкүндүрөт. Мен анан башка прокуратуранын ушу соттук иштерди көзөмөлдөгөн прокурордун орун басары Токтакуновго барып да жолуктум. Кылмыш ишин козгогула ушул судьяларга десек, жок, булар козголбойбуз дейт. Булар Кудай дегендей мааниде кылды, каалаганын өзү чыгарат деп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө бир эле мен эмес, Жалал Абадта ондогон, жүздөгөн жарандар ушундай сот, тергөө, прокуратура кызматкерлеринен ачыктан ачык кордолуп, тонолуп, укуктары тебеленип атат. Сиз өзүңүз ушундай жарандарды бир кабыл алып, жок дегенде, эң эле жок дегенде ушу президенттин сиздин буйругуңуз менен бир комиссия түзүлүп текшерилбесе, элдер ачыктан ачык кордолуп калды. Анан дагы айтайын дегеним, ушу бүгүнкү күндө урматтуу Садыр Нуркожоевич, жазык процесс кодексиндеги 26 берененин 12 пунктунун 3 бөлүгүндө кылмыштан келтирилген материалдык зыяндын орду толтурулмайынча эскирүү мөөнөтү өтүп кетти деп эсептелбесин деген пункт бар болчу. Ушул пунктту сиз бийликке келгенден кийин 21 жылдын 9 мартында кимдер сунуштаганын билбейбиз. Биз Медер Алиевке бир канча жолу сунуш бердик. 26 июлда дагы ошо жогорку кеңеште жыйын болуп өткөндө дагы биз мэр жазык коомдук уюмдун атынан берген каттарыбыз бар. Бирок тилекке каршы ушул мыйзамдын бөлүгү азыркы жазык процесс кодексин 27 берененин 12 пунктусуна ушул пунктту кайрадан киргизип бергиле деп суранып атабыз. Бирок тилекке каршы киргизилбей атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына ушул мыйзам кабыл алгандан кийин канчалаган жабырлануучулардын тагдыры талкаланып, эскирүү мөөнөтү деп кылмыш иштери кыскартылып атат. Ушуну тез аранын ичинде өзүңүз көзөмөлгө алып, ушул мыйзамдын бөлүгүн киргизип берүүнү суранабыз. Жана ушул бүгүнкү ушундай канча жылдардан бери, мына даже биздин ошо иш-чарабызда 23 жылдан бери тагдыры талкаланган жарандар бар. Ошолорду эске алып, бир комиссия түзүп, ушу депутаттык коомдук жарандар, биздин ушу коомдук жарандын катышуусу менен бир комиссия түзүп элдин чоң алкышына ээ болосуз деген чоң үмүтүбүз бар. Рахмат. Дагы бир баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, азыркы соттор бир жыл болду, мына жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замир Курамаевич жаңы келгенде бир аз сестенип, кичине бир мыйзамды тааныгансып иш алып барып эле, кийинки бир 6 айдан бери соттор кудай болуп калды да. Биздин ушул коомдук бирикменин нечендеген жарандары менен соттук отурумдарга барсак, кыргыз тилин басынтып, орус тилинде жазылган, орус тилинде гана сүйлөсүңөр деп ушунчалык жарандардын укугун тебелеп тепсейт. Анткени Кыргызстанда жашагандан кийин котормошу бериш керек. Туура, орус тилинде жазылган арыздын негизинде орус тилинде өтөт. Бирок ошол жаран орус тилин билбесе, анын укугу тебеленип, түшүнбөгөн адамдардын укугу эбегейсиз. Соттордун өтө өзүн өзү билип өтүгүн тергелген мисалдар өтө толтурада. Бүгүн мына 1 декабрь 2022 жылдын кыштын 1-күнү биз ак кар менен, ак тилек менен сизге кайрылып жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушунчалык тебеленген жарандардын укугу өтө корголду. Күн сайын ак үйдүн тегерегинде жүрөбүз. Мейли эми сиз кабыл ала албасаңыз, онлайн түрүндө дагы бир кварталда бир телевизордон ушул ар бир жарандын өзүнү көрүп туруп кабыл алсаңыз дагы мынчалык элдер кор болбойт эле. Бүгүнкү күндө эң
адам өзү Аллах Таала дагы адамды улук кылып жараткан. Адамдын укугу тебеленген өлкөдө качан адилеттик болот? Биз эми сизден суранарыбыз ушу жогорудагы аталардын, апалардын миңдеген мына бир эле мисал мына маңдайыбызда отурат. Ушу чыккандан да байкуштарыбыз арканып кайын журт болот экен, бала чакалар болот экен. АКБ Кыргызстандан миңдеген жараныбыз кор болуп, Оптима банктан миңдеген жарандарыбыз кор болуп, буларга качан чекит коюлат? Же бир уч эле акчасы барлар, колунда бар банкирлер, сүткорлор эле укугу корголо береби? Булардын, банктардын бир негизги кетирген кемчилиги буларды эмне себептен алдың беле төлөө дейт. Алды, төлөп бүтүп, бардыгын төлөп бүткөндөн кийин дагы үйүн ала албай, жалдырап мына ыйлап отурат. Бир Нуржамал деген байкушубуз камоктон камокко жашап, кызынын азыр зарасы турбай калыптыр. Мындайлар биздин коомдо миңдеп саналат, Кыргызстанда. Ошондуктан дагы бир ирет мен Кыргызстандын элине кайрылам. Келгиле, сөмөй көзөп мен сенден кыйынмын, сен менден кыйынсың дебей, баарыбыз биргелешип туруп ушул талапты койсок, урматтуу ажыбызга дагы жетер, көрөр. Эми максат эле биз чогулуп алып плакат көтөрүп жогорку кеңештин алдына, Ак үйдүн алдына баргандан да толук жок. Мыйзамды сыйлайлы. Кой, мындай митинг пикеттерге чыгарып койду мыйзам. Ошенткен сайын элдин укугу тебеленгени бул өтө аянычтуу нерсе. Барыбыз биргелешип күрөшөлү коррупция менен. Ошондо биздин мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсү болот деген ишеним менен ушул берүүнү жыйынтыктайм.